Саламатсыздарбы? Мен КК9220 тайпасынын студенти Кубанч кызы Алтынай. Тема: мугалимдик кесипке болгон кызыгуу. План. Биринчи, мен бул кесипти тандоодон мурда кандай көз карашта элем? Экинчи, бул сабакты окугандан кийин эмнелерди үйрөндүм жана азыркы учурдагы көз карашым кандай? Мен бул кесипти тандоодон мурда мугалим болуудан коркчумун. Мугалим болуу мен үчүн аябай кыйындай сезилчү. А бирок бул сабакты өткөндөн кийин бир кесипке ээ болуу үчүн билим алуу, өзүн өзү өнүктүрүп ар тараптан изденүү керектигин түшүндүм. Мен кичинекей кезимде көп кесиптин ээси болгум келчү. А бирок чоңойгон соң оюм өзгөрдү. Мен мугалим болууну чечтим. Мугалим бөмөлүү дарак деп коет элди. Анан дагы бардык кесип ардактуу деген да сөз бар эмеспи? Азыркы учурда көптөгөн жаштарыбыз кесип тандоодон адарышып, өз кесиби менен иштебегендер да аз эмес. Менин мугалимдик кесипти тандаганымдын себеби мен балдарды жакшы окутуп, ар тараптан жардам берип, окууну жакшы бүтүртүү, келечегине салым кошуу. Эң биринчиден фундаментти жакшы куруу керек. Кичинекейинен баланы жакшы окутуп, тарбия жагынан карап, сабакка кызыгуусун арттыруу. Мугалим деген бул жөнөкөй инсан эмес. Мугалимсиз биз жокпуз. Мугалим бул бизге жол көрсөтүүчү инсан. Биз ошол көрсөткөн жолду алып, өз ишибизди таккан аткарышыбыз керек. Өз кесибибизди сүйүп, ишибизди так аткарып, окуучуларга жакшы сабак берип, өзүбүз да чектелбестен "Болду, мен окууну бүттүм" деп окубай койбой, мугалим болгон убакта да изденип окуу. Окуучуларыбыз бизге суктангандай билимибиз болсо, бактылуу болуп, ошол окуучуларга сабак өтүп, сүйүүнүү болуп саналат. Бул менин сүйгөн кесибим.